мыйзамда көрсөтүлүп турат, шарттык кеңештеги фракциялар же болбосо фракциялардын коалициясы көрсөтөт жана премьер-министр көрсөтөт депчи. Анан бул жерде коалиция көрсөттү, ал эми премьер-министр өзүнүн талапкердин көрсөткөнүнөн баш тартты да. Ошондуктан бул жерде суроо туулуп атат. Бул демек премьер-министрдин дагы коалициянын дагы сүйлөшүлгөн бир талапкери деген ойго келип атабыз да. Ошон үчүн бул жерде атаандаштык жок болуп калып атат. Ал эми шайлоо деген бул дайыма тандоо да, сөзсүз түрдө атаандаштык болуш керек эле. Бирок атаандаштык болбой бир кандидат болгонуна дагы мыйзам жол берип атат да. Эми кандай болбосун мыйзам сакталыш керек да. Мыйзамда көрсөтүлүп аткандан кийин азыркы болуп аткан нерсе баягы мыйзамдын чегинде эле болуп атат да. Бирок башка маселе бул ошол акыркы убакта, акыркы жылдары Конституцияда жергиликтүү калкка өзүн башкарууга кепилдик берилет. Анык жана так жазылган да. Ошол кепилдиктердин баары бара-бара жок болуп баратат. Анткени мына бир топ ошо жергиликтүү өзүн башкаруу системасын жөнгө салуу боюнча мыйзамдардын көбүнө премьер-министрди аткаруучу бийликти кийлигиштирип койгон да. Ал эми Конституцияда дагы бир негизги бир принцип бар да, жергиликтүү өзүн башкаруу бул мамлекеттик башкаруудан өз алдынча жана бөлүнүп туруш керек. Азыркы күндө мына биз көрүп атабыз, аткаруучу бийлик, өзгөчө премьер-министр ошо жергиликтүү өзүн башкарууга мындай кийлигишүүгө абдан көп мүмкүнчүлүктөр түзүлүп берип атат да. Мисалы ошо мэрди деле шайлоодо же болбосо мэрди кызматтан алганда ошонун баары премьер-министрден көз каранды болуп атат. Бул демократиялык принциптерден артка кетиш, демократиялык принциптердин жоюлушу. Ошондуктан бул жагынан караганда мына азыркы болуп аткан нерсе, мыйзамда бекитилген нерсенин баары Конституцияга карама-каршы келет деп айтсак болот да. Ошон үчүн ошол кепилдиктер болуш үчүн сөзсүз түрдө мэрди шайлоодо жергиликтүү калк катышыш керек. Эгерде биз жергиликтүү калк антип жергиликтүү иштерди башкарууга же аткарууга мүмкүнчүлүгү жок, мүмкүнчүлүк эмес, мындай жөндөмү жок дей турган болсок, анда өзүн башкарууну жоюп салыш керек дагы болду. Баардык нерсени мамлекеттик башкарууга өткөрүп бериш керек.